Саламатсыздарбы? Менин урматтуу окурмандарым жана күйөрмандарым. Ушу 1,5 жылдан бери мен чыгармачылыгымда тыныгуу болуп калды. Поэзия жаатында ырларымды жарыялап, өз күйөрмандарымды тапсам, проза жаатында болсо газетанын маалында сандан санга сериалдарымды Тамчы кабар, Периште, Кылмыш жаза, Кыргыз караван, Кыз жигит деген газеталарга сандан санга сериалдарымды жарыялап, ал жактан да өз окурмандарымды, күйөрмандарымды тапкан. Бирок интервьюларымда көп эле айтып жүрөм, мен комуз менен комузду жакшы черте албайм, бирок комуз менен обон чыгарам, дастандарым, ырларым бар, бирок жашоо шартка байланыштуу. Аларды мен ачыкка чыгара элекмин деп көп эле айтып келем. Мына ушу былтыр 1,5 айдай артроз болуп төшөккө жатып калдым. Азыр дарыланып жүрөм. Анан ушундан кийин мен ойлонуп калдым да, бул обондор азыр бир 15-20дай обонум бар. Обондор албетте жараткан Кудайдан келген. Биринчиден мен үчүн элге жарыялоо милдет болсо, бул ушу мага берген жараткандын бир тартуусу болсо, мен ал тартууну өзүм менен кошо ала кетпей, ушу элибизге таштап кетсем деп ойлонуп калдым. Азырда ушул нерселердин баардыгын себеби бул обондорумду, ырларымды жарыялабай атканыма. Аял болгондон кийин турмушка чыгат экенсиң, балалуу болот экенсиң. Ана мына деп эле жылдар өтө берип 50 жашка чыгып калыптырбыз. Мындай эле 49 жашка. Ушу жаңы эле 50 жаш деген ырды жаратканыма бир 10 мүнөттөй эле болду. Ошону сиздерге ырдап берейин. Мен чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүп, YouTube каналыма катталып, поделиться кылып туруңуздар, суранам. Менден болсо сиздерге жандуу үн менен жакшы ырларды жарыялап турам. 50 жаш. Өмүрдүн көбүн өтөп асы калды, алдыда канча жылдар жашайм дагы. Кыз кезде жакшы иштерди кыялданып, кыялым кыял бойдон ичте калды. Кыз кезде жакшы иштерди кыялданып, кыялым кыял бойдон артта калды. Кыялым кыял бойдон ичте калды.